Өтүп кеткен майрамыңыздар менен урматтуу мен каналда көрүшөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Акыркы ошо 2 күндө кичине майрам болгуча башы мурдуңуздарды тынч кылып, майрамдатып, эч кандай нерсени айтпайын дедим. Жаңылыктар баары бир чыгып атты. Өзүңөр деле кызыксаңар окуп аттыңар, угуп аттыңар. Албетте фейктер да жайнап атты. Анан кичине сары эсеп салалы, эмне болду акыркы 2-3 күндүн ичинде. Акыркы ошо мурдагы күнү, мисалы үчүн, эмнелер болду? Ошо Пит Хексет, АКШнын согуш министри айтты, биз деген ошо 7000 бутага соктук дейт Ирандын ичинде. Жана ушул 28 февралдан баштап 2026 жылы ошо бүгүнкү күнгө чейин ушунча биз дүрмөттү жок кылдык. Анын ичинен 120 кемени өрттөдүк дейт, суунун астына чөктүрдүк. Ирандык флот факт түрүндө жок кылынды деп айтты. Анан албетте дагы жакын арада ошол соккуларды кылабыз деп айткан болчу да. Анын ичинде эле соккуларды кылышты кийинки күнү. Анан албетте ошол анын негизги максаттары Ирандын ушундай аскер өндүрүшү, абага каршы күчтөр, мындай коргонуучу күчтөр жана флот болчу да, ушу кемелер. Анан албетте Хексет жана ошондой аскер башчыларынын бириккен комитетинин төрагасы Дэн Кейн айтышты, ошол Ирандагы бүт ПВОну жок кылдык дейт, бүт ситуацияны бүт баарын көзөмөлгө алганбыз дейт, карап атабыз дейт. Анан америкалык ошол учактар эч бир тоскоолсуз асманда учуп жүрөт дейт. Албетте анысы чын эмес чыкты бир аз, аны кийинчерээк айтайын. Анан албетте Израиль бир маалда бүтүлбөстөн эле, эч бир мындай сөз айтпай эле, түштүк Парс деген эң чоң дүйнөдөгү ушундай газ кенин атака кылды, чабуул кылды, соккуларды кылды жана бир нече ушу Ирандын мындай өндүрүүчү жабдыктарын жок кылды. Албетте бул Иранга аябай катуу тийди. Анткени Ирандын газы Кытайга кетип аткан, Кытайдын ошо Тайвандын микрочиптери, Түштүк Кореянын мисалы үчүн ушундай жогорку технологиялык өндүрүштөр жана Кытайдын жогорку технологиялык өндүрүштөр, микрочиптер жасаган заводдор көбүнчө таза ушундай жаратылыш газ менен колдонот, көбүнчө Ирандын газы менен колдонот. Ошентип дүйнөлүк микрочиптер базарына сок кылышты да АКШлар. Дүйнөлүк гана эмес, так ошо Кытайдан тарайт ошол нерсе, демек ошо Кытайга карата сокку болду деп эсептесе болот Израилдин соккусу. Бирок АКШ айтты, биз деген буга такыр тиешебиз жок, биз ал жөнүндө билген эмес болчубуз. Израиль биздин уруксатсыз ушуну кылды дейт. Бирок ошол эле Нью-Йорк Таймс гезити жазып атат. Андай эмес деп, АКШга Израиль өз кезегинде бул маалыматты жеткирип макулдугун алган деп атат. Ошон үчүн АКШ бир аз алдаган сыйт. Иран албетте карызга калбайын деп, ошо Ирандын баса ошол түштүк Парс газ кени Катар менен экөө бир мындай бир мейкиндикте жайгашкан да, бир кен, килейген бир кен, 1,5 Иранда, 1,5 ошо албетте Катарда. Анан Рас Лафанга сокту. Иран соғып туруп, ошо бул деген дүйнөдөгү эң чоң ушундай жаратылыш газды суюлткан өндүрүш деп айтса болот. Ошонун аябай кымбат жабдыктарын жана ошо коммуникациялык системаларын бүт баарын жок кылды, өрттөдү, аябай өрт чыкты. Эми серепчилер айтып атат, ошо адистер, муну калыбына келтириш үчүн 4-5 жыл керек дейт, кээ учурда 7 жылга чейин барып калышы ыктымал дейт, толук кандуу калыбына келтириш үчүн. Ушунчалык катуу дүйнөлүк энергетикага сокку болду, ушунчалык из калтыруучу жана көп жылга кризис жаратуучу, инфляция жаратуучу ушундай нерсе болду да. Анан Сауд Аравиясына ошол Иран аякка да соккуларды кылды. Рият жана Янбу Самреф деген ушундай ишканаларга сокту, нефть иштетүүчү. Анын ичинде мурда Арамкого соккон. Сауд Аравиясы болсо алардын ушундай аскер башы чыгып алып сөз сүйлөдү, аябай кызыктай сүйлөшөт экен. Сауд Аравиясы мисалы үчүн айтат, биздин чыдамыбызды дейт, аябай көпкө сынай аласыңар дейт, бирок аягына жеткенде биз аябай катуу ушундай ызаланабыз деп айтты да. Бир да мындай катуу сөз уккан жокмун, мен анын сөзүн угуп чыктым, ошо автокотормочу менен. Аяктан мындай азыр биз тигинтебиз, мынтебиз, палянт күн деген бир да сөз айткан жок. Тилденген жок. Бир гана айтты, биз аябай ызаланабыз деп койду да, ошо Иранга айткан окшойт. Бирок мындай түшүнүксүз да, кол салабыз дейби, аскерге киргизебиз дейби, түшүнүксүз. Бирок ошондой дүйнө серепчилер айтып атат, араб өлкөлөрү дейт, кол салганга даяр дейт Иранга, бирок өзүнүн канын төккүсү жок дейт да, ошо АКШнын канын төксө жакшыраак болот аларга деп, ошон үчүн алар АКШны үндөп атышат, өзүлөрү чыдап атышат, соккуларга отурушат. Бирок ушундай сөздөрдү айтып атышат да. Анан албетте Израилге да согушту ирандыктар. Алар Хайфадагы нефть кайра иштетүүчү заводко согуп туруп, Израилдин ичиндеги ушу нефтке проблема түздүрүлүштү. Ал деген маселе эмнеде? Бүгүнкү күнү Израилдеги заправкаларда бензин үзгүлтүктүү болуп калды, ошондуктан жетишпей жатат да. Анан албетте Бириккен Араб Эмираттарына да сокту, Кувейтке да сокту. Ошентип 5-ши күнү базар жабылып атканда, базардын баалары Brent нефтине bir баррель үчүн $115-116 чейин чыгып кетти. Эми ушу биринчи күнү ошол bir $120-130 чейин жетип калса таң калбай эле койгула туугандар.
анан албетте газ да аябай кымбаттай баштады да. Анан базарлар ошо менен жабылды. Трамп акылдуу адам экен, базарлар жабылаар да ушундай соккуларды кылат экен. А базарлар ачылганда 2 күндө бирдемке чечилер деген ушундай расчет менен да. Булар деген аябай акылдуу адамдар экен да. Атайын ушундай алгоритмдерди санап, дүйнө базарларын карап, качан жабылат, качан ачылат, ошолор менен бирге соккуларды урат экен. Мисалы үчүн кээ бир учурларда айтып атышат. Мисалы көп BlackRock'тун клиенттери дейт. BlackRock бул дүйнөдөгү эң чоң ушундай Vanguard менен кошо жана Morgan менен 3 ушундай чоң азыр компаниялар бар. Дүйнө жүзүнүн бүт финансын кармап турат, башкарып турат. Батышта жайгашкан ошол 3 компаниялар дүйнө жүзүнүн бүт активдерин башкарат да. Анан ошо BlackRock мисалы үчүн анын акционерлери акчаны чыгарып алалы, ушу согуш башталды дегенде 600 миллиард долларды чыгарганга бөгөт салды, уруксат берген жок да. Мындай айтканда элестеткиле, сиз банкка эртең акча саласыз, кандайдыр бир вклад кыласыз, эртеңки күнү процент алам деп. Бир кризис боло калса, ошол акчаны алайын десе, банк сизге айтат да, кечириңиз, акчаны ала албайсыз деп. Азыр ошондой эле нерсе болду. Паника болуп кетпесин, фонддор урабасын деген го дейм. Негизи ошол нерсе эмнени көрсөтүп атат? Трамп ушуну да эске алып жатат. Ошо алдын ала баарын эскертип койгон окшойт. Ушул чоң финансисттерди, бүт ушундай бай адамдарды, алар деген ушундай иш алып барганда, дал ошол ар бир соккунун ортосунан өзүнчө жаңылыкты пайдаланып, пайда чыгарып алат экен да. Ушундай Трамп өзү пайда чыгарып атса керек ушундан. Анан албетте Трамп айтты, эгерде Катарга же Кувейтке кайра соксоңор дейт Иранды, анда тармагыла дейт, биз деген түштүк парсты өзүбүз согобуз дейт, толугу менен жок кылабыз дейт. Баарын өрттөп салабыз, ичиндеги газдын баарын өрттөп салабыз. Тоондар мен электроунаа айдайм, мисалы үчүн мусорду сорттойм, мисалы үчүн билбейм, экологияны сактап калайын деп, сууну аз колдоном, ушундай үнөмдөйм да. Анан планетамды сактайын, жер жүзүн сактайын деп. Бул дүйнөлүк лидерлер болсо ушундай энергия gaздарды өрттөп атышат, нефттерди өрттөп атышат. Ошо болуп көрбөгөндө ошо асманга углекислый газ чыгып атат да, ошо эмнеге алып келер экен? Кайра өзгөрөт окшойт, кайра ысык түшөт окшойт жер жүзүнө, кургакчылык ушундай нерсе болот, экология бузулат. Ошону көрүп мен таң калам да, мен ушунчалык дыкат менен ушу планетага өзүмдүн балдарымды үйрөтөм, ушундай кылабыз деп. Бирок дүйнөлүк лидерлер ушундай бир ит кылып атышат да, такыр өзүмдүн кылган ишимдин мааниси барбы жокпу деп кээде ойлонуп кетем да, ушундай нерсени көргөндө. Трамп да кызыктай бир сөздү айтты, ошо мурда күнү АКШ Иранга жөө аскерлерин киргизбейт деди да. Бирок ошо менен бирге I'm not putting troops anywhere деп. Бирок кайра эле ошону кыйгачынан кыйтыйынан айтып койду. Бирок киргизсем дейт, силерге айтмак эмесмин дейт да. Демек ушул адамдын айткан сөзүнө ишенбей эле койгула туугандар. Эгерде ушинтип айтып атса, демек эртеси жөө аскерлер да Иранга кирмекчи. Ошону күтүп атабыз. Баары бир ошо ал айтканда баягы 8 сөзүн экиге бөлүп коюш керек экен да. Дагы Иран F-35 учагын сокту алгачкы жолу тарыхта. Ошон үчүн асман анчалык деле коопсуз эмес экен Ирандыкы. Ошо F-35 америкалык болду. Жана албетте ал F-35-тин пилоту аман калды. Самолет өзү аябай көп жаракат алды, бирок кайра аны оңдогонго мүмкүн деп айтып жатышат. Эми билбейм, балким алда атышат. Анан дагы арданып атышат, биз деген актанып атышат, биз деген ушул пилотубуз дейт, өтө ылдый учкан дейт, жерге жакын. Ошон үчүн радарлар көрүп, муну кадимкидей жылуулукту кармаган ракета менен согушту дейт, бук сыяктуу да. Балким анын чын, белгисиз, бирок кантсе да ошол алгачкы тарыхта биринчи жолу АКШ өз мойнуна алып атат. Американын көзгө көрүнбөгөн, же болбосо радарга көрүнбөгөн ушундай учагын өтө заманбап 5-муундагы эски кайра ошол бук сыяктуу ракета менен согушту Ирандар да, алгачкы жолу ушул тарыхта болуп кетти. Албетте калган ушул Кытайдын ПВОлору С-400, С-300 эчтеке нерсе көрбөйт экен. Баягы эле Советтердин Союзунун бугу мындай, анын ичинде мисалы үчүн дүрмөтүндө жылуулукка учура турган ушундай атайын мээси бар. Ошол эски мээси аналогдук да, ошол нерсеси ушундай иштеп койду да. Жылуулукту кармап согуп койду учакты. Албетте алгачкы жолу ошол Каспийге Израиль сокту. Каспийден Орусиянын жана Ирандын кемелерине алгачкы жолу соккулду. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Каспийден Израиль Ирандыкындагы, Орусияныкындагы кемелерин сокту. Жана алардын маалыматы боюнча ушул кемелер аркылуу Орусиядан, балким ушул Елабугадан, Алабуга политех дейт ошо Татарстандагы дрондор, Герань сыяктуу ошо шахет дрондор толукталып турган, кайра Орусиядан кайра ошо ирандыктарга алып барылып турган. Же болбосо тескери ирандыктар сатып аткан Орусияга ким билет, бирок ошол Орусиянын өндүрүшү азыр 1000 дронго чейин жетти айына, жумасына керек болсо. Мына ошондуктан алар корпустарды жумасына 1000 жасайт экен, даяр дронду айына 1000 жасап берет экен электроникасы менен. Ушундай маалыматтар болуп атат серепчилерден. Демек, балким ошонун кайсы бир партиясын Иранга бергендир, ошол кемелер менен алып барып жаткандыр. Анан ошону израилдиктер сокту да. Албетте бул нерсе өтө чоң реакцияны пайда кылды. Дипломатиялык айланалар Орусияныкы жарылып кетти, тим эле Израилге сөз айтышты, бир нерсе айтышты. Жана ошол Бушерге дагы сокку тийгенде дагы Орусиянын расмий адамдары сөз айтышты Израилге, АКШга эмне кылганыңар деп. Аякта ядердик объект турат, тынч ядердик объект турат, биздин кишилерге коркунуч туудуруп атасыңар деп.
Иран дагы бир сыйра сокту Аль-Дафрага, Бириккен Араб Эмираттарына. Ал ошо Аль-Дафрага соккондо аякта F-35 учактарынын ангарлары бар экен. Ошолор көбү ушундай жаракат алды деп жатат. Канча F-35 жок болуп кетти айтылган жок. Бирок ошого чейин жетти. Ирандын мүмкүнчүлүгү анткени Кытай менен дагы Орусия дагы спутниктердин ГЛОНАСС жардамы менен жана ошо Жилин деген Китайдын спутниктер жардамы менен чалгындоо кызматына маалыматты жеткирип туруптур да. Албетте Иран Ормуз булуңунда кемелерди согуп атат, башка өлкөлөрдүкүн, бирок ошол мисалы үчүн Кытайдыкын, Индияныкын жана Орусияныкын өткөрүп атат. Жана башка өлкөлөрдүкүн Иран расмий түрдө айтып атат, 2 миллион доллардан төлөгүлө, аны өтөргүлө дейт. Ошентип акыркы күнү суткада 90 ушундай кеме өттү. 90 кемеден 2 миллиондон өндүрсө, 180 миллион доллар колуна түштү окшойт ирандыктардыкка. Бирок өткөрүп атышат, айла жок да, баягы 2 миллион доллар арзаныраак төлөгөнгө миллиард доллар жоготкуча. Ошондой нерселер болуп атат. Албетте ошо кошумчадагы маалыматты карасак, акыркы 12 сааттын ичинде эмне боло калды? Кечеки күнү эмне болду мисалы үчүн? Кечеки күнү ошол түн ичинде АКШ катуу соккуларды баштады. Жооп кылып Ирандагы Израилге соккуларды кылды. Бир нече жолу ушундай баллистикалык ракеталар менен атты Иран. Ушул баллистикалык ракеталар дүрмөттөр, кассеталык дүрмөттөр да. Анын ичинен кластердик кассеталык дүрмөттөр атылды Иерусалимге, Израилдин түндүгүнө, Тель-Авивге, Хайфага. Жана бир киши мисалы үчүн ошо Израилдин борборунда өлгөнү тастыкталды кластердик ушундай жарылуудан. 3 аял батыш жээгинде Иордандан өлгөнү тастыкталды. Израилдик ПВОлор Арро жана ТААТ кээ бир бөлүгүн токтото алды, бирок кассеталык дүрмөттөр токтотулгус экен да. Аларга ТААТтагы Аррода системаларда космостон баллистика курган сога албайт, анткени алар космостон эле учуп баратып эле ошол сегменттерге бөлүнүп кассетаны чыгарат экен. Ошондо бир баллистикалык дүрмөттө 80ге чейин ушундай кичинекей суп дүрмөт, суп боеприпас деп коет, 2,5 килограммдык жардыргыч зат болот. Алар чачыраганда аны эч кандай ПВО менен токтото албайсың. Ал деген эч кандай траекториясы жок, аны математикалык түрдө компьютер эч бир эсептей албайт. Ал хаос түрүндө жана үйүндөн да ашкан ылдамдык менен түшө баштайт да. Ошондо эч ким эчтеке кыла албайт экен да. Ошон үчүн ошентип Израилдин бир нече аймактарында ушундай дүрмөттөр түштү жана өзүнүн максатына жетти. Бирок туугандар жазылып калат майында комментарийде, сен эмне эле ушул америкалык окшойсуң, эмнеге Ирандагы уроолорду айтасың, Израилдеги уроолорду айтпайсың деп. Туугандар, Израилде уроолор болуп атат, бирок локалдык болуп атат жана алардын күчү чын эле азыраак болуп атат ушул америкалыктар жана израилдиктер жасаган уроолорго караганда ушул Ирандын ичиндеги. Жана өз максатына жетип атат. ПВО уят болуп атат. Ошол ТААТ, Арро деген эң жакын, эң заманбап ПВОлор ит болуп атат да, шерменде болуп атат ошо Израилде. Бирок Ирандын атуулары аз болуп атат. Ошон үчүн жетиштүү түрдө ошо Израилдин Иерусалим толук талкалады дегенге мүмкүнчүлүк болбой атат. Уроолор бар, ураган имараттар бар, өлгөн кишилер бар, бирок саны жетишпейт. Анын сырткардагы Иранда мындай жөнөкөй адамдарга бомба бешише курган эмес, кисир тоонун тешип, ракеталар, заводдорду жайгаштырып, ракеталар жайгаштырган. Жөнөкөй калкка ушундай кам көргөн эмес, мисалы үчүн Иран. Израилде болсо булар деген ар бир үйдүн астында подвалда бомба бешет курушту. Жана мамак деп коет экен, кызыктай ошол аталышы. Үйдүн ичинде, ошо ар бир үйдүн ичинде жаңы салынып аткан темир бетондон жасалган капсула жасайт экен. Анан ушундай ракеталык мындай тревога болгондо, сирена болгондо жарымы ошо бомба бешише качат, жарымы үйлөрүндөгү ошол мамакка качат экен, жашынат экен. Ошондуктан тирүү калып атышат. Эгерде антпесе, чынын айтса, ушул Ирандын соккулары көбүрөөк адамды өлтүрмөк да, израилдиктерди. Бирок израилдиктер ушул боюнча ойлонуп коюптур. Анан ушуга такап мен дагы ойлойм да, биздин мамлекетте эми Кудай анын бетин аргысын, биз деген согуш менен эч качан беттешпейли. Бирок бизде ошондой нерсе барбы? Мисалы үчүн бизде ар бир үйдүн жанындагы подвал бомба бешишке айланса болобу? Жана ушундай темир бетондон жасалган капсулалар барбы биздин үйлөрдө? Жок болсо керек деп ойлойм. Анткени бизде СНИПтерде да жок, мен карагам. Бизде ошо жарандык коргонуу деген системасы дагы баягы согуш кезинде эле иштей баштайт. Ага чейин бизде андай стратегия жок. Эгерде мисалы үчүн ошол эле кайсы бир кошуна менен урушуп кетип, алар жанкечти дрондорду жаадырса, бизге 500 миңди жиберсе, Бишкек талкаланат, кишилер аябай көп өлөт. Анткени бизде ошо бомба бериши жок. Бизде ошондой да, мисалы үчүн ушундай капсулалар, бетондук капсулалар да жок да, көп кабаттуу үйлөрүбүздө. Ошон үчүн туугандар, бул ойлондуручу нерсе, бизге сабак да. Ал эми силер деген эми билем, баягы Иранга болушасыздар. Иран болсо мисалы үчүн ошол дрон заводун Тажикстанга салып берген 22 жылы. Силер баары бир болушасыңар Иранга, башка кандайдыр бир себептер менен. Бирок билип койгула, мен деген чындыкты эле айтып атам да. Эгерде чын эле Иранда азыраак киши өлсө, Израилде көбүрөөк өлсө, анан ал нерсе дүйнөлүк массалык маалыматтарга тараса, мен да айдыны айтып берем. Ошондо Израилди жактагандар айтып каласыздар го, силер деген ошол эмне Израилге каршы сүйлөйсүңөр, жалаң Иранды мактайсыңар деп айтып каласыңарбы, билбейм да. Албетте ушул ирандык объекттерге дагы Боразжанга, Бушерге согушту АКШлар акыркы ошо 12 сааттын ичинде. Аякта ракеталар жасашат.
тоонун ичинде, граниттин ичинде завод килилеген ракеталар жарашкан жөн эле. Ошол жерден жардыруу болду. Көп жардыруулар болду ошол жерден. Албетте видеолор, спутниктик ушундай снимактар тарады интернетке. Бир топ эле болгон окшойт. Пентагон ушул операцияны узак өлүм жана уроолор түнү деп атады. Негеде бул аларды Пик Хексет кайра эле согуш министри айтты. Жана ошол Каспийдеги кайра сокку кылышты, кайра Бандар Анзалиге сокту 12 сааттын ичинде. Бул деген Орусия үчүн аябай стратегиялык порт. Орусия Москвада ушуга дипломатиялык өзүнүн тынчсыздоосун билдирди тез арада. Албетте ушул жерде дагы бир Орусиянын кемелери жаракат алды деп айтылып жатат. Азыр кайсын экенин тактап атабыз да. Акыркы түн дагы эмне болду? Кызыктуулардан Натанска дагы АКШ сокку кылды. Натанстагы ядердик ушундай объектке, ал жерде ошо уранды байытат. Ошол заводко сокку болду. Радиация аккан жок. МАГАТЭ айтып атат, биз алга сокку болгону боюнча маалыматты алдык дейт. Ошо ядердик материалдарды көзөмөлдөөчү дүйнөлүк агенттик, Бириккен Улуттар Уюмунун АКШ дагы 100дөн ашык соккуларды кылды, чоң оор ракеталар менен, бомбалар менен, жана 900дөн ашык майда буталарга атты. Жалпысынан бир түндүн ичинде 1000 бутага чейин атты. Ошол менен буталардын саны 8000ге жетти деп ошол согуш министри Пик Хексет айтып чыкты. Центкомда жазды. Албетте Трамп дагы акырындап согуш бүтөт, жакында ошол Epic Fury же болсо эпикалык ушундай эпостук ачуулануу деген операциясы аяктап атат дейт, максаттарына жетип атат. Жакында иштерибизди бүтүрөбүз дейт, анан бүт армиябызды ушул жерден алып кетебиз дейт. Анан башка өлкөлөргө айтып атат. Кааласаңар дейт, ошо Ормуз булуңун колдоном десеңер дейт, силердин колуңарда дейт, колдоно бергиле, өзүңөр ошол жердеги коопсуздукту камсыздагыла деп айтып атат да. Ошол менен бирге кээ серепчилер айтып атат, булар деген Ормуз булуңуна ошо каршы кылып туруп, ошол эле мисалы үчүн Сауд Аравиясынын чек арасы менен канал курган атышат дейт. Канал жасап ошол аркылуу бүт кемелерди алып барган атышат. Ушундай секреттүү план бүгүнкү күнү ошо сөз болуп жатат да, ошол АКШда жана Парс булугунун мамлекеттеринде. Бирок дагы кошумча Ормуз булугунун базаларына, аскердик базаларына АКШлар кайра ушундай жөө аскерлерди жинештей 2200 морпех суучул аскерлерди жиберип атат ошол түнү. Жана эң кызыктуусу ошол жерден кайра ошол 1000 бутага атуулары артиллериялык системалардын жардамы менен болду. Бул Хаймарстар, бул баягы эле М777 деген ушундай атайын замбиректер да, 155 мм снаряддар менен аткан. Иран айтып атат, Пезешкиян айтып атат, силер деген эгерде согушту токтотом десеңер, АКШ менен Израиль өзүнүн агрессиясын токтотсун дейт. Ошол эле заматта Иран да өзүнүн атууларын, өч алуу атууларын токтотот деп айтып жатат. Жана айтып атат, эгерде деген силер деген ошо согуш токтотпосоңор, биз деген ошо АКШны колдогон же болсо кандайдыр бир жол менен көмөк көрсөткөн өлкөлөргө сокку урабыз дейт. Граждандык жана туристтик объекттерин жок кылабыз дейт да. Бул деген Парс булуңундагы ошол эле Дубай боюнча сөз кылып атышат, Эр-Рияд боюнча сөз кылып атышат, Катар Доха жөнүндө ошо бүт небоскребторду, Бурж Халифаны жок кылабыз дегендей болуп атат да булар. Албетте 4 жума согуш болуп жатат. Кызыктуусу дагы туугандар, ошо видеонун башатында да турат бул сөз. Албетте бүт орусиялык интернет блогерлер, согуш блогерлер, аскер серепчилер жана башкалар Орусияныкы көбүнчө, Украинаныкы дагы аралашып кетти, айта башташты да, жаза башташты. Израиль Орусияга түзмө-түз коркутуу кылды деп жаза башташты да. Бир нече күн ушул нерсе азыр тарап жүрөт. Анан айтып атышат, Израилдин расмий өкүлчүлүгү, ошол аскер пресс катчысы Орусияга соккуларды кылабыз деп айтты деп айтышат. Москваны урабыз дейт дрондор менен же ошол авиация менен. Эмнеден бул нерсе чыкты деп карасак, мисалы үчүн 14-16 мартта чын эле пресс катчы Цахалдыкы, ошол Израилдин куралдуу күчтөрүнүн орус тилинде сүйлөгөн Анна Уколова Орусиянын РБК радиосуна интервью бериптир. Анан сөзмө-сөз эгерде айтсак, которсок мындай дептир. Израиль сураптыр, андан чын элеби ошол Израиль Москвадагы видеокамераларды жана интернетти буза алабы дейт. Ичине хакер кылып туруп, ичине кирип туруп башкара алабы. Биздин маалыматыбыз боюнча силер Тегерандан да Хаменини өлтүрүүнү ушундай кылып турсуңар деп сураса, Анна Уколова мындай жооп берет. Хаменини өлтүргөнүбүз көрсөтүп атат, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз аябай зор дейт. Ар бир адам ким гана бизге өлүм жана жамандыкты каалабаса, бизден кача албайт дейт. Биз аны байкайбыз жана чараларды көрөбүз дейт. Ошон үчүн туугандар кызыктуу да, мен комментарийлерим көп жазат, Израиль жоголсун, өлсүн деп. Булар ар бириңерге келеби эме суроо да.
айтып атат, үмүттөнөм дейт, Москва азыркы тапта Израилге эч кандай жамандыкты каалабай жатаарына үмүттөнөм деп айтып атат да. Мен ушуга ишенгим келет дейт. Ошол эле сөз айтты, бүттү, башка сөз айткан жок Уколова. Бирок ошону Москванын блогерлери, ошол эле Кыевтин блогерлери тынбай сүйлөй башташты. Мунаки бул деген ошо мисалы үчүн Орусияда биринчи Севастополдук деген канал бар, анан телеграм каналдар бар. Сахал Москвага коркутууларды жиберип жатат дейт. Сахал Путинди өлтүрөм деп атат. Же болбосо ошо Москвадагы дарыланып жаткан Мочтабаны ошол сокобуз, больницасына согобуз деп атат, Кремльге согобуз деп атат. Батыштагы булактар буга берилип кетип туруп, Грейзон деген айтты. Велият Трит деп атады да муну, мисалы үчүн кыйгачынан айтылган коркутуу деп мындай айтты. Бирок Нетаньяху дагы ошол Израиль Кац дагы тышкы иштер министри, Израилдин тышкы иштер министри эчтеке деген жок. Андай нерсени тастыктан жок, унчукпай жатышат. Демек ушуну калп эле мындай туура эмес түшүнүп алган окшойт блогерлер деп эсептейм. Бул деген албетте түзмө-түз Москвага сокку урабыз деген жок. Израиль деген бир атомдук бомбанын өлкөсү деп эсептелинет. Бир атомдук бомбаны ыргытса эле Израилге, Израиль жоголот да, ушундай. Албетте дагы бир кызыктуу нерсе жакын эле чыкты. Ошо 21 мартта бүгүн ошо кечеки күнү чыккан жаңылык. Украиндиктер офицер бир айтты, жамандап чыкты Американын абадан коргонуу күчтөрүнүн жумушун жана ошо жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдүн ушу ишин аябай жамандады. Айтты, ошо Зеленский айтып аткан 201 украиналык адис дейт, жакынкы чыгышта жүрөт дейт. Биз жакынкы чыгыш бизге акча менен жардам берип атат, жана ошо Патриот ракеталарын жиберип атат бизге, ошо Орусиянын баллистикасын сокконго. Биз болсо аларга Стинг дрондорун жиберип атабыз, жана аскерлерди үйрөтүп атабыз. Азыр асманын тазалап атышат дейт Украин ПВОлор. Ошол Стинг деген FPV дрондор жасалма интеллект менен коштолгон. Жана ошол нерсе дагы офицер айтты, Украинанын армиясыныкы. Анын сөзү боюнча мен деген таң калдым дейт. Мени ушу эгерде мен ушундай кылсам, мен командир асып салмак дарга, же болбосо алдыңкы позицияга Орусияга жибермек, бинокль менен шахеттерди кара деп. Анткени деген элестеткиле дейт, АКШнын жана ошо Бириккен Арабтар Эмираттарынын, мисалы үчүн, же болбосо башка Парс булугундагы өлкөлөрдүн аскер башчылары бир учуп келаткан шахетке $30,000 дейт. 3-4 миллион долларлык ПАК-3 деген ошол жерден атуучу Патриот ракеталарын атат дейт. Же болбосо ошо деңизден $8 миллион ушундай Патриот ракеталар менен атат дейт. Алар менен учуп барат, тийбейт кээ учурда дейт. 7-8 ракетаны бир дронго, бир $30,000 дронго атат дейт. Мындайынан атканда эле бир $20-30 миллион менен атат асманга дейт. Бул деген эмне дегендик дейт да. Мисалы үчүн Украинада Орусиянын баллистикасына эң көп дегенде 2 ракета атабыз дейт, ушундай. Бирок баллистикага гана дейт. Ошо Патриоттор эч качан шахетке каршы атылбайт деп айтат да. Албетте айтканы чын. Анан айтып атат дагы, Орусия мисалы үчүн бизди атып атканда, биз деген радарларды, ошол ракеталарды байкоочу дайыма катабыз дейт. Жана атайын мобилдик платформа орнотобуз, улам жерин алмаштырабыз дейт. Эмесе тез байкап туруп жок кылышат дейт орустар. Америкалыктар болсо автоматиканы күйзүп коюп качат дейт. Бөлүп калбайлы деп радарлардын жанынан өтө качып кетет, жана радарлар автоматтык түрдө иштейт. Ошон үчүн арзан шахеттер $1 миллиард даган ошол радарларды учуп келип туруп жардырып атат да. Ошон үчүн ирандыктар өтө мындай эффективдүү иштеди десек болот. Тастыкталды да. Албетте айтып атат да, акыркы 4 жыл булар эмне кылды дейт, бизди такыр байкаган жок дейт. Мисалы үчүн Израилдин бир генералы ыйлап аткан, армия Сахал дейт, такыр айван болуп кетти, Украинадагы тажрыйбаны такыр карабай атат, дрондор бул оюнчук деп кол шилтеп коюп атат дейт. Дагы ушундай эле мисалы үчүн ошол Америка Кош Штаттарында генералдар ал боюнча айтканда, биздин генералитет жогорку деңгээлдеги түшүнбөй атат, азыркы согуш, дрондук согуш такыр башка деп. Бирок кандайдыр бир чечимдер кылса керек. АКШда алар Лукас деген лоу-кост шахеттин ксерокопиясы жасалган дронду колдоно башташты. Жана ошол америкалык генералдар айтат, эми бул дрондор Американын армиясында кызматта болуш керек деп жан талашып атышат да. Албетте бул нерсе тастыкталып атат. Муну жөнүндө Union, Focus, Apostrophe, Top War, The Times, New York Times, CBS, Fox News дагы жазып атышат да, тастыктап атышат. Жана алардын маалыматы боюнча Patriot PAC-3 жана PAC-3 TAT жана SM-6 Tomahawk жасым деген ракеталар, ошол серепчилер айтат, CSIS, Wall Street Journal, Al Jazeera, Washington Post Аваз жазып атышат бул боюнча. Чын эле ошол TAT жана башка ракеталар, оор ракеталарды баллистика менен күрөшүүчү запастарын АКШ түгөттү. Анын мүмкүнчүлүктөрү аны кайра өндүргөнгө өтө сейрек экен, өтө алсыз экен. Ошон үчүн жакын эле арада АКШ өзү коргоосуз калып калат да. Ушундай нерсеге ошо серепчилер келди. Чын эле АКШ оор, аябай кымбат жана өтө инновациялык мындай заманбап ракеталарын кайра өндүргөнгө бир нече жыл керек да. Ошон үчүн азыр ошо Ирандан согуш бүткөндөн кийин, эгерде бирөө канча бир мамлекет орточо күчтөгү АКШга кол салса, АКШ
өзүн өзү коргой албай калат. Ушундай нерсеге серепчилер ушундай ойго келишиптир да бүгүнкү күнү. Демек чын эле ошо чын окшойт да, тастыкталып жатат. Көптөгөн серепчилер ушул пикирге келип атышат, көптөгөн массалык маалымат каражаттар жазып атышат. Ага каршы Центком жана Трамп айткан биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз деп. Бирок ошол эле ичиндеги курал чыгаруучу директорлор, ушул заводдун мүдүрлөрү Трамп менен уруша кетиптир. Трамп аларга урушса, эмнеге силер мага тез арада ушундай кымбат ракеталар жасай албайсыңар? Мына акча турбайбы десе, алар айтып атат Трампка, бул деген мындай жөнөкөй нерсе эмес, бизде өндүрүш такыр жөнгө салынган эмес. Бизде эгерде сиздер ошо алдын ала аскердик бюджеттерди бекитип ушундай токтотпой баягы шатдаун деп коет, ошо каржылоону токтотпой мамлекеттик органдар. Бизден алдын ала ошо маалыматтарды берсеңер качан канча акча болот экен, биз баарын уюштурмакпыз дейт, силер ошол кылган жоксуңар деп Трамп айтып атат да. Ошол нерселер дагы прессага агып кетип атат. Ошондой болуп атат. Дагы акырына айтсак, кошумча Иран Түркмөнстанга коркутуу жөнөттү. Эмнеге? Түркмөнстанда Түркмен Алем деген спутник бар. Ал спутник ошол Монако Сат деп учат, 52 градуста жердин үстүнөн. Бул спутник бир нече ошол Иран тилиндеги жасаган ошо передачаларды, интернет, радиолорду трансляция кылат да жер бетине. Радио Фарда дейт. Бул ирандык Озодиликтин, ошол Тажикстан жебесинин азаттыктын филиалы да, Фарда деп аталат. Жана РФ же РЛ деп. Бул радиону дайыма ксирге каршы сөздөрдү айтат, коррупция жөнүндө айтат. Ошол ирандык оппозиция өзүнүн үнүн катат да ушул радио аркылуу. Иран Интернешнл деген бар. Лондондон чыгат ошол радио, ошол спутниктагы Алем ошону трансляция кылат. Тегеран муну эң негизги психологиялык согуштун Иранга каршы, ошо ксирге каршы куралы деп эсептейт. Жана BBC Persian деген бар. Жана андан аркылуу 10-дон ашык ушундай оппозициялык майда барат каналдар бар. Жана ошол Алем спутниги Түркмөнстандыкы ошону трансляция кылып турат да. Ошон үчүн дейт Иран ксир жана Хатам аль-Анбия мисалы үчүн түзүмү ксирдеги Түркмөнстанга коркутуу жөнөттү. Туугандар дейт, силер деген аны токтоткула дейт, ошол спутниңерди трансляция кылганды токтоткула дейт. Эгерде аны токтотпосоңор дейт, биз деген кандайдыр бир чараларды Түркмөнстанга каршы көрөбүз дейт. Анткени Түркмөнстан болсо бир дагы тыйын кетирген жок, кандай оппозицияны түзгөнгө. Бир гана спутникти учурган, ал спутникте ошондой жумуш үчүн батыш өлкөлөрдөн акча алат. Болгону ошол да, бирок ксир баары ушуну кандуу акча деп эсептеп, жана ошо биздин өлкөгө каршы нерсе деп ксир өзү Түркмөнстанга түзмө-түз ушундай коркунучтарды айта баштады да. Те акыркы 5-4 күнүн ичинде айтылып жатат ушундай коркутуулар. Ошондой туугандар. Албетте дагы бир кызыктуу нерсеси, мен ойлойм ошо понедельник күнү чын эле газ да кымбаттайт, бензин да кымбаттайт. Албетте туугандар электроунааларга отургула, гибридтерге отургула. Бизде кымбатчылык заман келе атат окшойт да, ушу бүйүүчү май боюнча. Ошон үчүн албетте ГЭСтерди куруу, күн станцияларын куруу бул өтө маанилүү нерсеге болуп жатат окшойт. Ошондон туугандар ушуга көңүл буралы, жана ушундай электро кыймылдаткыч менен иштөөчү унааларды, сельхозтехниканы өнүктүрөлү өлкөбүздө. Дүйнө оңой эмес, мен ойлоп атам. Трамп атайын ушул согушту баштаган, Кытайдын кичине өнүгүүсүн басаңдатайын деп бир четинен дагы бир анын планы ошол Венесуэланын акшынын газын, нефтин сатайын деген дагы план болсо керек. Анын сырткары биржалардан да акча өндүрөйүн деген план болсо керек. Бизге бул кымбатчылыкты алып келет, жашоонун татаалдыгын алып келет, кичине анча-мынча ошол тынчсызданууларды алып келет. Бирок иштесек тиштейбиз. Тескерисинче бул дагы биздин аймакка өнүгүүнү алып келет. Анткени баары түшүнөт, биздин аймакты да өнүктүрсө, анда аларда ошо Кытайда, Европада, башка өлкөлөрдө толук кандуу кошумча мүмкүнчүлүктөр пайда болот, товарлар, логистиканы уюштурууга. Албетте биздин колубузда да, биздин бактыбыз мындай айтканда, өз тагдырыбыз өз колубузда, киминибизде ырдалгандай. Сиздер менен Искендер Шашев болду, серепчи жана саясаттануучу, кичине кулактандыруу. Биз бизнес план жазабыз, техникалык, экономикалык негиздемелер жазабыз. Кайрылгыла, видеонун сүрөттөмөсүнө 1-2 күн ичинде телефондор чыгат, бүт рекламасы чыгат. Анда билсе, эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлерди жазгыла, ошо бизге жакыныраак кетип баратат окшойт, согуш Түркмөнстанга да ушундай коркутуулар кетсе. Жана ким билет, Тажикстандан кандай гум помощь кетип атат, биздин да өлкө Иранга жардам бериш керек, жөнөкөй элине. Ксирге албетте бизде дипломатиялык байланыштар өтө күчтүү, бизде Иран элчилиги бар Кыргызстанда, элчилиги менен да көп баарлашабыз, катышабыз дегендей. Бирок согуш каралашып кетсек дагы ким кайдан согуп ийет, ошол боюнча дагы ойлонуш керек да, комментарийлерге ой пикирлериңерди жазыңыздар.